учурда өлкөбүздө аймактарда ар тараптуу көңүл бөлүнүп, ар тараптуу өнүгүүлөр болуп жатат десек дагы болот. Анан ушул өзгөчө облустардын ичинен Жалал Абадка өзгөчө акцент коюлуп, Жалал Абадка өзгөчө көңүл бөлүнүп жатат деген сыяктуу сөздөр да болуп атат да. Анан бул боюнча сиздин пикириңиз? Эми баягы айтып атышпайбы, Жалал Абад болсо анда Жалал Манас облусу болуп калабы деп. Муну да тактап айтып кетейин. Манас облусу болбойт, Жалал Абад облусу бойдон эле калат. Манас шаары Жалал Абад облусу болуп калат да. Азыр бүгүнкү мыйзамдарга ылайыктуу. Жалал Абад шаары бул биздин мамлекеттин түштүк жергесиндеги Оштон кийинки эле чоң шаар. Республикабызда 3-чү чоң шаар. Так. Ал эми ал жерде эмне үчүн ушундай тез өнүгүп атат, тез ушундай жумуштар болуп атат? Себеби ошол жердеги биздин иштеген мэрияны деп коеюн. Мэрияда иштегендер, губернатор болуп иштегендер, ошолордун иштеринин жакшылыгы да. Аларга канчалык идеяларды айтсаң, же канчалык сунуштарды берсең, алар тез-тез аткарып турат да. Например, башка бир региондорго бир идея берсең, башка бир шаарларга, акимдерге, губернаторлорго айтсаң, алар ошол идеяны же болбосо эсинен чыгарып коюшат, же аткарышпайт, же чала аткарышат. Ал эми Жалал Абадка болсо, мисалы Жалал Абад шаарына мына давайте ушу ипотеканын үйлөрүн курайлы дедик эле. Жалал Абад шаарынын мэри, губернатору чуркап, тытынып жүрүшүп, жерлерди таап беришет. Ошого тез-тез ошол жумуштарды аткарышат. Бардыгы ушу кыргыз мамлекетинин ичинде Жалал Абад шаарында ала турган болот. Ошондуктан Жалал Абад шаарынын өнүгүшү бул бир эле Жалал Абад шаардыктар үчүн керек эмес. Бул бүт мамлекетибиздин ар бир жараны үчүн керек. Ошондой өнүгүү башка шаарларда да болуп атат. Болот. Бирок ал жакта темп мындай бир аз басаңыраак да. Инициатива жок. Мындай жергиликтүү бийлик органдарында иштеген адамдардын инициативасы жок. Чуркап иштешпейт. Же болбосо аларга анын кереги жок. Четтеп тура беришет, жоопкерчиликтен качышат. А Жалал Абад шаарында күндө жаңы идея, жаңы проекттер, жаңы ишканалар, ошонун бардыгын жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери өздөрүнүн желкесине салып, мойнуна салып алып тартып кетип атышат. 2020-жыл октябрда мына 5 жыл болот, билесиз, урматтуу Садыр Кожоевичтин командасынын бийликке келгенден бери. Ошондон бери Жалал Абад шаарында бир дагы мэр алмаша элек. Бир мэр коюлган октябрь 2020-жылы. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Мына ушундай болуш керек. Иштеш керек. Болгону Жалал Абад облусунда бир гана губернатор алмашты. Бир эле жолу алмашты. А башка облустарда бүгүнкү күндө 4-төн 5тен алмашкан жерлер бар. Так. А шаарларда болсо 5-6 мэрлер алмашып кеткен жерлер бар. То есть ошондуктан шаар өнүгүп атат. Ошондуктан мамлекетибизде стабилдүүлүк керек. Урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен мамлекетибиздин бүт булуң бурчтарында, ар бир райондорунда, шаарларында ошолордун жашоо турмушун көрүп, эмне керек, биринчи зарыл болгон эмне маселелерди чечиш керек, ошолорду карап, жер-жерлерде чечкенге аракет кылып атабыз. Мен өзүм ошого чуркап жүрөмүн. Мен дагы бир жолу айтамын, Жалал Абад шаарынын өнүгүүсү башка шаарларга да жайылыш керек да. Башка шаарларыбыз да ушундай болгонго аракет кылыш керек. Мамлекетибиздеги эң чоң филармония Жалал Абад шаарында курулуп атат. Мамлекетибиздеги эң чоң кардиологик центр Жалал Абад шаарында курулуп атат. Мамлекетибиздеги президентибиздин атындагы президент мектеби ошол курулуп атат Жалал Абад шаарында. Жалал Абад шаарында эң чоң баягы дворец спорта тоже ошо курулуп атат. То есть булардын бардыгына жер керек, чуркаш керек, иштеш керек, акча керек. Ошо эмгек керек да, эмгек керек. Эмгек кылса эле өнүгө берет. Точно эле Жалал Абад шаарында мына азыр Токмок шаарына карап атабыз. Президентибиз тапшырма берди. Мына Бишкек, Ош, Жалал Абад эми Токмокко көңүл буруу. Токмок шаарын өнүктүрөйлү деп президентибиз тапшырманы койду. Ошондуктан мен Токмок шаарына өзүм мына 2 жолу барып келдим. Бир нече объектилерди куруу боюнча тапшырмаларды бердик. Президенттин өнүктүрүү фонду бар. Президенттин өнүктүрүү фондунан Токмок шаарын өнүктүрүү боюнча, Токмок шаарына жардам берүү боюнча атайын чоң суммадагы акча бөлүнүп берилди. Эми ошону азыр тез-тез жергиликтүү бийликтегилер, ошо Токмок шаарынын мэри жана башкалар ошону освоить этип алса тез-тез, эмдиги жылы дагы бөлүп беребиз. Так, аркы жыл дагы бөлүп беребиз. Ошентип отуруп 2-3 жылдын ичинде Токмоктогу Жалал Абадтан кем калбай калат. Каракол шаары өнүгүп атат. То есть бир эле Жалал Абад өнүгүп атат деген бул туура эмес. Анын үчүн иштеш керек.
Өздөрү иштешпейт, анан оозун ачып карап отура берет. Ошол эле мына Кара Балтага миллиард бөлүп бердик. Эмне кылды? Миллиарды төгүп чачып жок кылышты. Эч кандай пайда жок. Ошол эле Токмок шаарына миллиард сом бөлүп бердик. Эмне кылды? Төгүп чачып жок кылышты. Мына көрдүңүзбү? А ошол эле мезгилде Жалал Абад шаарына мындан 3 жыл алдын миллиард сом бөлүп бердик эле. Бүт бардыгын керектүү жактарга иштетип, шаардын жолдорун оңдоп, сууларын оңдоп, тибире чыкытып алышты. А булар жакшы иштейт экен деп туруп, экинчи жыл андан 1 миллиард эмес, уже 2 миллиард бөлүп бердик. Быйылкы жылга болсо Жалал Абад шаарынын өзүнө эле 5 миллиардтай акча бөлүп бердик. Иштеген адамдарга бөлүп бере беребиз. А Кара Балта эгерде миллиард сомду жеп койсо, ага эмне үчүн дагы бөлүшүбүз керек? Ошо Кара Балта шаарынын мэри азыр мына түрмөдө отурат. Токмок шаарынын мэри түрмөдө отурат. Токмок шаарына эми азыр жакшы мэрди алып келип койдук. Ошо менен өнүгөбүз деген бир оюбуз бар да. Кудай буйрса, ошого кичине бир үмүт бар. Кара Балта шаарына азыркыга чейин жакшы бир мен иштейм ошол жерде. Мен ошол жерде бир Кара Балта шаарын өнүктүрөм. Мамлекет бөлүп берген акчаны жебей, ичпей шаарга иштетем деген бир жакшы кадр жок. Кадр жок болуп атат. Ошондуктан мен ойлоймун, Жалал Абад шаарынын өнүгүүсү башка шаарларга, башка райондорго, башка облустарга ошол үлгү болуш керек деп эсептейм да. Биз ага ичибиз таарыбаш керек. Муну кайра үлгү катары карашыбыз керек.